Совет мезгилинде айыл чарба тармагы өркүндө өсүп, түздүк жерлер гана эмес, тоонун боорундагы ылайыктуу жерлер дагы бош калган эмес. Соңку жылдары жер иштетүү жанданганы менен айылдарда техника көйгөйү курч турат. Талас районунун Кара Суу айылында дагы тоо этектери 20 жылдан ашуун айдалбай келген. Бул жерге көпчүлүк тракторлорду 3-4 тракторду алып келсек, айдабай коюшкан. Жок, бул жаңы өздөштүрүп аткан жериңерге биз кире албайбыз деп ошентип көпчүлүк эле эметип коюшту да, айылдагы монополисттердин баардыгы эле биригишип алып эле таза бойлорун көтөрүшүп, Өнүгүү партиясынын МТЗ деген эмеси ачылыптыр. Ошого Өнүгүү партиясынын лидерине чоң ыраазычылык билдиребиз. Буга чейин эски тракторлорду айдап келген Чыңгыз Нуржигитов Мерседеске отургандай эле болду. Жаңы Беларусь тракторлорун айдоо оңой жана бузулбайт дагы дейт. Азыр баары эле эски тракторда, мына жаңы келип атпайбы? Элдин баары эле жаңы трактор келип атыр, ушундай Өнүгүү партиясы эметип атыптыр деп. Элдин баары ыраазы болуп атыр ошого. Талас облусунун Талас районундагы МТС Өнүгүү партиясынын колдоосу менен ачылган. Ага жергиликтүү тургундар, айыл жетекчилер, облустук администрация өкүлдөрү катышып, аталган партия мамлекет жасай турган ишти аткарып жаткандыгын баса белгилешти. Бир да партия муну алып келип, коюп, анан ишин баштаган эмес да. Алар баягы жумушун кылганча бирдекелерди айтып, кийин тыянагы жок болуп калчу. Өнүгүү прогресс партиясы абдан жакшы. Өздөрүн биринчи иш менен көрсөтүп, анан партиясын көрсөтүп атат да, биз абдан ушуга ынанып атабыз. МТСте 3 жаңы трактор айдап себүү шаймандары менен алынган. Партиянын лидери Бакыт Төрөбаев мамлекеттик чиновниктерди гана эмес, төбөсү элге көрүнүп калган аткаминерлерди сөздөн ишке өтүүгө чакырды. 3 техниканы алып келдик, шаймандарын алып келдик. Кудай буруса дагы буну көбөйтөбүз. Бул ушул шаймандарды, техникаларды колдонуп, сиздер ушул ар бир үй-бүлөңөр мүмкүнчүлүк болот. Мүмкүнчүлүк болсо сиздер байысыңар. Талас районунун Кара Суу, Чат базар, Манас, Көк Кашат айылдарында техника тартыштык маселеси бир кыйла чечилди. Жаңы МТС жаңы жерлерди өздөштүрүп, арзан баада тейлеп, дыйкандардын түйшүгү азаюуда. Өмүрү келбеген жерлерге чакырат экен. Ушундай дыйкандар кыйналып аткан жерге, эч ким келбеген жерге Өнүгүүнүн биздин трактору жетип, мына мынтип жерди айдап берип атабыз. Дыйкандар өзү ыраазы болуп атат. Кара Суу айылында МТСтин ачылганын угуп, кошуна айылдарда жардам сурап кайрылышууда. Бирок бир МТС бүт райондун жерлерин айдап себүүгө мүмкүнчүлүгү жетпейт. Жергиликтүү эл, бийлик төбөлөрү да ушундай реалдуу иштерге барса деген ниеттерин билдиришти.